кармап турасың, 1 ай, 2 ай кармап турасың, жумуш тапканча. Жумуш тапкандан кийин послать этип баса берет. Ошол системаны биз билебиз. Мен сага 6 айда айттым. Кирген жок, туура. Азыр чечимим ушул болду. Анан кийин ошонун аягы ушул болду. Анын эмнесине мен. Мен дагы айтпайм өзгөчө. Азыр агай айтып атпайсыз, сиз сюжет жазып депчи. Биздин даже сюжетибизди албай атпайбы. Мисалы үчүн суббота, пятница күнү сюжет жетпей калган экен эле, сюжет деп ошентип калды эле. Анан мен лично айдече сюжет кимиңер маданияттан дагы Айбек байке ушу бергиле деп калды да, уже 3-4 күндөн беричи. Кимиңер жасап бере аласыңар, 1 сюжет керек, 2 сюжет керек, маданияттан тапшырма болгондон кийин аткарбай атасыңар деп айдече талап кылды эле. Мен чын эле макул бүгүн монтаж Чыңгыз Бошоев деди, мен жасап берейин анда деп 2,5 мүнөттүк сюжет жасап бердим да. Ал кетти. Андан кийин уже сюжеттерди да кабыл албай атпайбы. Анан кийин сюжет эфирге батпай калды, кетпей калды, болбой калды, ушундай да. Анан кийин албай атат да, жасалган сюжет кетпей атпайбы. Биз бере албай атабыз сюжетти, негизи албайт биздин сюжет. Анан Максут эже, Кундуз эженин сөзүн угай. Сталбек байке баягы күнү бизге чогулушуп атканда айтты. Силер сюжетиңер шоколад болсун, конфетка болсун. Мен бул сөздөрдү чындыгында көчөдө огам да, бул сөздөрдү, маршруткада огам бул сөздөрдү. Конфетка, 60ка, шоколадка дегендердичи. Бул менин оюмча бул теледе айтыла турган сөздөр эмес да, бул жердечи. Сюжетиң жакшы болсун, сабаттуу болсун. Ушундай сөздөрдү колдонуп сүйлөш керек. Анан мен 2 жылдан бери Кутмантанга күнү-түнү сюжет жасаган кишинин сюжети эми Сталбек байкенин экзаменинен өтпөй калабы. Мен эми жок дегенде ошо Кутмантанга сюжетин жараса керек деп ойлойм да менчи. Мен дагы бүгүнчө Айбек байке Кутмантан жөнүндө айтып калбады. Мен ошо Айбек байке көз алып баратканбызда эң акыркы алып бараткан Айбек байке мен чогуу иштешип атканбыз мен болчумун. Мына мен жаңы келгенде 2011-жылы жаңы Шайыр Жунусалиева билет, экөөбүз көп съемка чыгып жүрчүбүз. Ошондон баштап 4 жылдан бери Айдеженин, Айбек байкенин Токто эже өзү съемкага алып чыгып мени көндүрүп үйрөткөндө сюжет жаза. Ошентип 4 жылдан бери штатка киргениме 1 жыл болду. Бул жерде киши салып же мен байкенин аркасына туруп, же эжемдин аркасына туруп, же башка каналдарда, башка маалыматтын эмесиндегилердей бир чоң адамдарды бир уят сөз менен айтканда, улуу сөз ойноштуп алып келген жерде эч ким жок да. Өз күчү менен 4 жылда аран штатка киргениме 1 жыл болгон. Анан эми эфирди үйрөнүп, мен эми такшы алып келатканда эксперттерге өзүңүз барсыз, ал жерде көрдүңүз, биздин Айбек байке экөөбүздүн Кутмантаңда алып баруубузду көрсөткөндө эксперттер бизге эч кандай претензия койгон жок. Болгону алып баруучулардын стилин гана оңдош керек, режиссерлор менен иштеш керек дейт. Ал жерде өзүңүз бар деңиз. Мен ойлогом биздин ошо стилисттер менен иштейбиз. Кайра эле мейли жаңы кесиптештер келсе дагы бир жуманын бир күнүндө 3-күнүбүздө иштей беребиз го десек, сиз буга караган жоксуз. Таптакыр бөлөк адамдарды ошол практикага келген кыздарды алып келип койдуңуз да, мен ошол нерсеге нааразы болдум. Ана мен бүгүн прямой эфир болду да Кутмантаңданчы, анан Азиз Мурадилаев келди. Ана ошол жерден алып баруучулар Азиз Мурадилаевга пияз жегизди. Ошондой оюн экен да. Тиги араң жегиси келбей араң жеди да. Кыргыз болгон үчүн жеди окшойт. Орус болсо ошол жерден айтмакта, булар силер кандай акмаксыңар депчи. Ошол туурасында дагы эртең менен көрүүчүлөр чалышты мага. Анан кийин айтышты да, ушул мисалы ошол белгилүү эле болуп калган актер анан жаш эле балдар алып барып атат. Бирок мейли, бирок ошолордун үстүнөн караган киши жокпу. Тиги үнтүп туруп калып, жесем жебесем уятынан эле эптеп тиштеп эле кабыгы менен монтип коюп койду дейт да кайрачы. Ал кандай силер өтпөй эле тескерисине кетип атасыңар деп. Кутмантаң жөнүндө сөз болуп аткан, мен дагы кошумча айтпайбы. Замир келгенден кийин бул силерге кандай продюсер болуп турган, ушинтип кантип эфирге алып чыгып турган, булар кайталоо берип көнүп калышыптыр деген сөздөрдү айтып атат да. Мындай оскорблениянын ордуна өзү бир сюжет жасап көрсөтсүн. Мына сюжетти мындай жасайт. Ушундай кылсаңар конфетка болот деп айтсын. Мен анда унчукпайм. Замир өзү текст жазып бизге көрсөтүп, мындай деп стандарт айткан жок, бирок стандартты силер стандартка туура келбейсиңер, таптакыр деп атат. А бирок 15 жылдан бери мен телевидениеге келсем, анан мен бир күндүн ичинде стандартка кантип туура келбей калам. Силер деген булар көрсөтүү берген жок, сюжетке иштеген жок, Кутмантанга иштей берген жок, эфирге берген жок. Силер буякта болсо Кутмантаңдын целый командасы иштеп атат. Булар бирок штаттан эмес. Ошондуктан буякта эфир бербей отургандар штат бошоткула эгерде эфир бербесеңер. А бирок эфир берели деп мына кечээ 2 сюжет даярдап коюшса, алар батпай калды. Чындап ал жакта Кутмантанга жаңы команда алынды. Алардын да сюжетин бериш керек, биздикин да. Ошондо кандай маселени толук чечпей анан бизди дагы бергиле деп атып, бирок силер батпай калды. Ооба, түшүнөм, батпай калат. Бирок хронометрди түзгөндө ошолордун баарын караш керек. Еще деген оскорбление эткендин ордуна өзү сюжет жасап көрсөтүш керек экен. Мына сюжетте моундай болот, стандарт мындай болот.
Биз анда унутпайбыз эгер ооба чын профессионал келгенде сүйүнгөнбүз, о Замир ктрленген деп. Бирок Замир бир да сюжет жаза алыптыр ушуга чейинчи. Анан бияка берип силерде кандай продюсер караган? Бул текст эмне деген текст дейт да. Антип мага оскорбление кылып чапты, өзү ошону көрсөтүш керек анда. Иштеген. Макул эске алмак айтканым. Эми, урматтуу коллегалар. Бизде эфирдагы бар информацияны эфир жүрүп атат, бирок мен өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Мен эки редакциянын директору 2 жылдан бери иштеп атам. Айтылган ар бириңерге мен тапшырма бердим. Кийин программа жасап атканыңардын баардыгын айтып сүйлөштүк беле. Бул маселе болгон, Канча сюжет жетпей калгандарын айтышты, причиналарын айтыш керек, батпай калды деди, орду алмашып кетипти, Замир. Орду алмашып кетипти, анткени Оштун сюжети менен накладка болуптур. Накладка болуптур, Ошко да заказ беришти, бияка да заказ беришти. Мен айттым, 2 күн мурун, мындан ары 2 күн мурун пландайсыңар. 2 күн мурун пландайсыңар, андан кийин коесуңар. Без накладка кетиш керек деп. Айтылды беле? Мына бүгүн кайра эртең менен ушундай жалгап болду. Мен айттым, мен Замир менен биз продюсер менен сүйлөшөбүз. Бул маселе чечилет. Чечүүчү маселе экен. Калганыңар график боюнча иштегиле деп айтылды, Бул маселе, по-моему, чечилген. Экинчиден, биз иш таштай элекпиз. Биз азыр 7-де эфир беришибиз керек. Биздин информацияны берген текшерсе эски иш таштайлык, Айбек. Сен деген сага алдагы диджеевский формат жагып атабы? Акы 2 жумадан бери чоң. Эми мен 2 жума эмес башталган деп айткам. Айрым жаңылыштарды колдошубуз керек. Бул кыздардын көрүнүшү кээ бир жерлеринен нормальный экен, анча мынчасы түзүк экен деп айткам мен. Бул боюнча мен өзүңүзгө айткам. Кайсы кыздардын өңү? Иә. Кайсы кыздар? Жанагы жаңы чыгып аткан кыздарды айткам. Бул жок, эски кайсы стандарт менен эскилердин бети жарабай калды, урок деп алып таштадым. Жок, урок деп айткан жокмун. Айтып атам. Бул кыздын көрүнүшү нормальный экен, жарайт. Ичине жагыны жагы деп айтыш керек деп. Кайсы стандарт экенин кайдан билесиз? Айбек байке кетиресиз, айтып койчу. Алтынай сүйлөсүн анан. Можно просто эфир, я скажу свое мнение. Так, то, что конкретно не устраивает меня, да, ну и в частности новостей. Заработная плата у нас маленькая. Это самое первое, да, что требуется. Условия. Просто мы зимой грелись в обогревателях, действительно, вот как цыплята возле вот этой лампы греются, так и мы грелись. Сидели, руки согреем, идем, печатаем, да, у нас техника, ну, зависает и так далее. Еще насчет эфиров я хотела сказать, то, что у нас эфиры были 180, сократилось на 150. То есть нам абсолютно вот как бы, у нас нет элементарно, где можно накраситься. Мы со своей косметикой пользуемся. У нас свой лак. То есть заработная плата у нас маленькая, но мы тратим, опять же, у нас дорога, питание, кто на квартире живет. И опять же на косметику мы сами тратимся, у нас нету. То есть гримерше говорим, когда ты закупишь, она говорит, ну это вот решает, это не от меня, да, то есть это тоже очень большой вопрос для нас. И вот насчет того, что эфиров 150 сомов, это бывает так, что у нас иногда ОШ не выходит. Они ссылаются на то, что ОШ в Бишкек выходим, поэтому сократили. Но, насколько я знаю, насколько я осведомлена, этот гонорарный фонд АША это отдельно совсем. У нас отдельно, правильно? Как-нибудь можно вот этот вопрос решить, потому что нам вообще невыгодно, к примеру, в эфир выходить. Многие дикторы, наши девочки, очень жалуются, потому что бывает иногда, говорю, ОШ не выходит. Итоги недели, к примеру, да, те, которые мы здесь делаем. Мы одни делаем, 50 минут эфира заполняем. Тут вот ходим, Айбек Пайке, я там, Кылыч Пайке, да, по субботам. Эфир опять же по 150 считает. Хотя, несмотря на то, что объема больше, работы больше и так далее. Вот. Спасибо, Алтынай. Мен ответ берип коеюн гонорарный формула боюнча. Алтынай. Гонорар по итогам жасалган нерселер боюнча самый высший гонорар сен алып атасың. Нет, Айбек Пайке. Биринчиси улуттур. Экинчиси технический возможность, финансовый возможность болчу баарыңа кол коюп бергенсиңер. Туурабы? Үчүнчүдө биз азыр эфир алты болуп атат. Эфир даяр эмес. Информация биз эфирге кеттик. Биз кечирип турабызбы? Биз информация өзүбүздүн ишибизди иштей берели. Маданияттагылар менен өзүңөр разработкалар жасаңыздар. Алтынай, по поводу твоих вопросов, да? Гонорарный фонд не уменьшен. Он и не увеличен, но не уменьшен, это однозначно. Кылыча нету, да, здесь? Нет, я его нет. Информацию он на прошлой неделе
зашел со своими предложениями по итогам недели, потому что он говорит, выходные дни, он дал список людей, которые в этом задействованы, по ним уже решение принято, отдано в бухгалтерию. Я опять говорю, ребят, я не говорю, что у вас высокая зарплата, я знаю, что у нас самый низкий зарплата, это с первого дня говорю. Я даже говорю, что минимально должно быть 20, 30, 40 и так далее. Но опять-таки, например, скажем, вот по поводу комнаты и печек, да, наверное, вот я пришла на работу, и у вас комната меньше стала, и печка хуже стала греть, по-моему, это не так. Да? Я понимаю, что эти условия, они не соответствуют стандартам, но я тоже стараюсь, ну, как бы я не хочу оправдывать, то, что я решаю какие-то вопросы откладываю, потому что нет возможности решать. Но мына жерде айтылган сөздөр боюнча мен баарыңардын пикириңерди уктум, рахмат ачык айтканыңарга. Ошону мындай жөн жол менен деле айтсаңар, мен даяр болгонмун чечкенге. Замир боюнча айтылган, мен Кутман менен отдельный разговор кылам бул боюнча. Эгерде ошондой проблема болсо, кардинальный чечимдерге барганга мен даярмын. Себеби негизгиси бул жерде мындай да, бул каналда мен мынча жылдан бери чыгып атам деген нерсе ал туура эмес нерсе. Биринчиден биз кызыктуу кылышыбыз керек. Кызыктуу болуш үчүн кандайдыр бир чечимдер керек болсо, биз ошого барышыбыз керек. Анан кийин мисалы Айбек Тарыма, мисалы Айбек ведущий Кутман Таң болсо, он не может 40 лет сидеть ведущим. Это правда телевидение. Анан кийин жаңы чыгып аткан эмелер болсо, пожалуйста, пикирлериңерди айтып, жарабайт десеңер, макул Расулду алып, Расул боюнча мен өзүмдүн да замечанияларым көп. Ош боюнча Бегимай не даст соврать, Расулду сколько раз мы разговаривали, получится, не получится деп. Бардыгы эле мисалы бир күндө чечилбейт, пожалуйста, мына айткан пикирлериңердин бардыгын азыр эмеге алам мен вниманияга, пожалуйста. Мисалы ошол эле учурда программа жасабагыла деген эч ким жок. Ар бир программаны талдангандан кийин макул болгонсуңар, пожалуйста, кимики даяр болсо заяктаңарды бергиле эфирге коебуз деп атабыз. Жаңы идеялар болсо бергиле дедик, айда туурабы? Эгерде идеяңар жок болсо, башка программаңарды билбесеңер, пожалуйста, мына өкмөт 10 миллион оборудование берди бизге, 10 миллион берди оборудование. Бирок бекер берген жок, аны биз контент менен иштеп беришибиз керек. Это означает, что мы должны открывать новые программы, которые не существовали еще до этого на РТР. Это биздин долг, 10 миллиондук жумушту аткарып беришибиз керек. Ал боюнча да маалымат бердим, айда туурабы? Ошол тематикаларды берелик мейли каалагандарга разработкасын алсын деп, тапшырмалар бар деп айткам, туурабы? Макул болгонсуң, бергенсиң, ошолордун арасында мына Токтогул кирип биз темасын алды разработкага. Ким Жумагүл алды бир разработкага программасын. Неплохо получается, посмотрели мы. Кундуз свою программу переосмыслила, переделала. Мен, например, Кундуз боюнча, мисалы, ушул тема боюнча Кундуздукой жүрдөн бери сүйлөшкөн. Мына жыйынтыгында, в принципе, у тебя программа жасап атасың да программаны. Көрдүк, сүйлөштүк. Мен буга чейин Гүлстан деп жасап бергем ова программамды. Анан негизи мындай эле Кемирбек Шүкүрбековичтин кезинен бери ошо сиз айткандай Айбек байке 40 жыл эфирде отура бериш керек деген принципте иштебейбиз да, биз дагычы эфирден сырткары деле кабарчы болуп деле иштеп атыңды жасасаң болот да, журналисттин ар тарабынан чыксаң болот да, ал өзүңдүн күчүңөн, эмгегиңен көз каранды. А мен эфирге чыкпай калдым же мен эфирге мүнөтпөй калдым деген капачылык жок бизде. Биз ар бир жетекчи келсе, мисалы Шүкүрбековичтен бери 6 жетекчи, 7 жетекчи менен иштешиптирмин. Мен өзүм эле. Ар бир жетекчи келгенде жаңы бир нерсе жаратып, ушу жерде менин атым калып, ушу мен кеткенде артында ушу кадрлар ошонун эмгеги эле деп сүйлөй турган сөз казак экен деп келсе керек деп ойлойм да, мен лично ойлоп келгем, ал жетекчи деле келгенде ошол оюн айтып келген. Сизди деле биз ошондой кабыл алганбыз, өзгөрткөнүңүз бизге аябай, биринчи мен туура кабыл алганбыз, биз мен эле эмес көбү жакшы болот экен, өзгөргөн кимге эле жаңылануу жакпасын. Жаңылануу ар бир эмеде болушу керек, шарт да бул. Өзгөрүп турбасаң көрүүчүңдү жоготосуң. Анан бирок мага эмнеси обидно болду сизгечи? Сиз өзүңүз айттыңыз, идеяларыңды кабыл алабыз. Мен силер менен сүйлөшкөнгө даярмын. Бирок сиз элдин ичинде дайым ушинтип айтасыз да. Анан, о, шефтин бүгүн настроениясы жакшы экен. Бүгүн кирейинчи деп кадимкидей ушинтебиз да бизчи, мындай. Бирок сиз ушул жерде азыркы отургандай жакшы сүйлөгөнүңүздү мен биринчи жолу угуп азыр кубанып атам да, сиздин ушундай сөзүңүздү угупчу. Себеби барганда эле эми бул жерде азыр ар эмеден келип атат, бирок айтышка мажбур болдум да, мен себеби ушул убакытка чейин стрессте жүрдүм. Биринчи жолу телекомпанияда 11 жылдан бери иштеп, биринчи жолу стресс алдым да, мен личночи сизден. Бирок мен
кетип калсам болот эле, арызымды да жаздым. Бирок эмнеге мен жазып атам деп бүктөп кайра мен ошол сиз жактырган программаны тартканга күч жыйнап туруп барып 2 күндө тартып жасап келип сизге көрсөтсөм жагып калды да. Анан эмнеге иштегенге болбосун? Ушундай адамды жеңдим мен. Демек иштей алам, жасай алам. Мен жакшы кадр экенмин деп өзүм жыйынтык чыгарып койдум да. Мүмкүн жамандырмын. Бирок эме кылдым. Бирок сиздин да сих пор менин эме жүрөгүмдө сиздин сөздөрүңүз жашайт да. Мен ошондон кетериңизде ушул директор менен ушундай жолугушуу болуп анан кетсе экен деген тилегим орундалып атканыма дагы бир кубанычтамын да. Себеби ал сөздөрдү айтыш керек. Сиз жетекчисиз. Биз сизди карап түздөнүп, оңдонуп көчөгө чыгып интервью алып, элдерге да журналист ЛТР деген эме калат да. Биз ошондой алып жүрүш биздин элементарный кийимибизден башталат, баскан турганыбыздан башталат. А сиз кирсең эле көт деген сөздөн баштайсыз да, кабыл алынып. Бул мен апам мен агаларым да үйдө бири-бирибизге мындай эшикке чыгып эркекче бирөө менен ошентип сүйлөшүп аткандыр. Бирок лично мен карындаш катары мен агаман дагы уга элекмин да ушундай сөздөрдүчү. Көтүңдү кысып отур. Мисалы пультту ыргыткан күндөрүбүз болду, столду чапкан күндөрүбүз болду. Анан көтүңдү кысып отур. Анда мен көтүмдү кысып отурсам, эмнеге сизге идея айтканы келдим? Жөн эле көтүмдү кысып сизди карап отура беришим керек. Анда эмнеге келдиң дешим мүмкүн да. Туурабы? Ошону мисалы үчүн эмнеге келдим? Жарабайт. Давайте, мисалы азыркы эле Замир байкеге жалп болгон нерсе да, мисалы сиз мыкты кадр болсоңуз, мынакей ушундай болот. Ушундай негизде мен каалайм сени көрсөтүүң ушундай болушун. Билбейм кантип жасайсың десеңиз, анан кийин жасамакмын да. То аны мынтесиз, то мынтесиз. Жарабайт. Ана мынтет деп анан. Ошентип туруп, мисалы мен съемкага чыгып кетип аткан күндө менин бир суроолорумду текшерип бериңизчи же, мүмкүн ишке ашпай калбасын ушул деп. Мен барсам, деп туруп кыйкырып туруп салып койсо анан ошондой эмеде барып, мен мисалы үчүн бир көрсөтүүм бар да, ошо өзүңүз көрсө жактырбаган. Ыйлагыдай болуп, жана өзүм көрүп, бир тарабынан күлгүм келет да, көздөрүм кып-кызыл, бирок ыйлаган эмесмин, бирок ичимде эме жашап атат да. Саламатсызбы? Анан ушундай деп, өзүм берген суроома, өзүмүн отургандарыма өзүм көрүп алып, мен ушундай акыбалда барып, тиги эмне деген ойдо калды экен коногум деген ушундай жашады да, уялдым. Бая конокко барып мен белгилүү адамдан барып ошентип отуруп интервью алганыма, маектешкениме аябай ыза болдум да. Бекер барыптырмын, барбай койсом эмне болот эле деп. Ар нерсени ойлондум, ар ойго бардым. Мен сизден эми мүмкүн мындан кийин деле ушундай коллектив менен иштешесиз. Дальше дагы максат алдыдагы алдыга укмуш коебуз да максатты. Бирок ушул тарабында карашыңыз керек. Эл менен иштешкенде билбейм, мен буга чейин бир жетекчиден күткөн эмесмин. Сенин көтүң ана тиги, менин көтүм менен кимдин канча иши бар да. Катуу айтканда, сиз да кабыл алып, мен ушул деп катуу айтканга бүгүн мен жарылгым келди да, менин да ичимде калбашы керек. Мага сөз берип койгончу. Можно Максуда 5 киши болгон. Мен 36 жыл жашым ушу телевиденияга кеткенде. Значит, сиздин сөзүңүз боюнча мен 40 жыл отурбай вообще жолугушум керек экен. Биринчиден, эмне үчүн моундай чогулуш болуп атат? Суроо койдуңарбы өзүңүзгө? Сиз суроо койдуңузбу? Эмне үчүн коллектив ушул акыбалга жетти? Бул байоо, бул жаш коллектив. Булар ыймандуу коллектив болчу. Бир кишиге өйдө карап сүйлөбөгөн балдар эле. Эмне үчүн бүгүнкү кырдаалда ушул акыбалга жеттик балдар? Буларды мен аябай атам. Мен эртең кетип калса кетип кала берем. Бирдеме таап мени далай жетекчи иштен өтүп кайтарып келишкен. Эми азыр мен сизге бир суроо берем да, сиз ушул жерге макул болуп келгенде эмне максатты негиздеп келдиңиз? Эмне жазайын деп келдиңиз? Мына талап коюп атасыз. Акча жок, зарплата жок, оформление жок, ниже плинтуса, биздин тиги шартыбыз, иштөө шартыбыз. Анан кийин гонорарды өзүң билеңдер, тиги азыр ким Айбек айтып кетти. Эмне үчүн келген жетекчилердин учурунда гонорар көтөрүлчү, бонустар болчу, эмне үчүн коммерциялык булактар келип турчу бул жерге. Эмне үчүн алар келип туруп өзүңдүн оюңду айтканда кагынып силкинчү эмес. Сиз ушул жетекчилик орунга өзүңүздү даярдап же болбосо бул чмо. Булар баягы кой, бул коллектив. Буларды кандай кааласам ошондой иче берем деп келдиңиз. Кандай максат менен келдиңиз? Кантип оңдойсуз? Мына жердеги чогулуп аткан балдардын ыйлап атканы бул баягы жөн эле сөз менен бүтүп калбасын. Анткени бул бүтпөйт бул сөз менен. 60 киши президентке жазганда мен акырында окуп калдым ошол катты. Мен жазган жокмун ал катты. Окуп туруп макул болдум. Анткени мыналардын жашоо турмушун оңдошуңуз керек. Шарт түзүшүңүз керек. Анан кийин келип алып туруп ошого
тиги эме берип жарнак берип туруп анан моундай кылып келгиле деп мастер классты уюштурушубуз керек. Сиз үйрөтүшүңүз керек. Сиз өзүңүз жазып туруп көргөзүшүңүз керек. Ошондо гана мына коллективдеги балдар үйрөнөт, үйрөнбөгөнү. Анткени маймылды деле тиги тамеки чекени үйрөтө турбай, туура? Адам эмес. Ошондуктан сиз мен сурооңо жооп берип коюңузчу. Сиз кандай болуп иштейсиз бул коллектив менен? Эмне максатты мындан ары көздөп атасыз? Кандай план менен кантип оңдойсуз мына жашоо турмушуңузду? Эфирде кантип оңдойсуз? Ошол суроого жооп берип коюңуз. Мен жана Европалык конвенциянын негизинде сизге жана бейөкмөт уюмдардын өкүлү катары рахмат. Моундай журналисттер өздөрүн кантип коргоо деген эмени сборникти силердин жардамы менен соруш чыгарган. Ушул жерде бүт конвенциялар жазылып турат. Эмнеге биздин укугубуз бар, эмнеге укугубуз жок? Сиздин сурооңузга жооп берсем, эмнеге келдим? Каналды менин келгенден бери айтып жүрөмүз. Просто жыйындарга чакырган жыйындарга катышпай каласыз. Чакырбайсыз, жыйын. Мен бул жерде отура турган ордум жок. Жооп бересиз. Биринчиден, мен 3 концепцияны айтып келдим. Телекомпания эмненин негизинде болуш керек? Биринчиден, улуттун өзүн таануусу, экинчиси, улуттун конкреттүү способностьтери, үчүнчүсү, мамлекеттик. Жетекчилер, в принципе, кете. Вот так вот сказать, все проблемы, которые были накоплены, эти проблемы есть у всех. Бардык каналдарда бар. Мен колуман келишинче чечип келатам. Өзүңөрдүн оюңарды кеңири билдирип атасыңар, кайрылууларды жасап атасыңар. Президент какое решение сочтет нужным, он примет. Это решение президента. Мен бардык кылган кадамдарым бул эфирдин качествосын жакшыртууга, программаларды кызыктуураак кылууга багытталган. И башка менин максатым жок, ошол максатта иштеп атам. Алтына, если ты хочешь что-то новое сказать? Да, нет, можно будет решить, да, вопрос итогов эфиров вот эти, чтобы хотя бы чуть-чуть повысили, потому что действительно тяжело, потому что мы поздно уезжаем, 8 домой. Алтына, я же сказала. И еще этот. Хылыч подготовил. Просто я насчет этого не знаю. Хылыча, жалко его, позовите Хылыча, пусть он информацию даст. Он подготовил письмо, я его подписала, в бухгалтерию отдала. Просто я не осведомлена об этом. Возможно, дадим. Хорошо, был пошла. Ореки жанагы 3 максатты айтып атпайсың максуда. Ошол жанагы экинчи талап менен окпокшош. Ошол экинчи талабын окуп туруп, ал дагы өзүң койгон 3 максатты айкалыштырчы ошого. Азыркы профсоюздун экинчи талабын азыр өзүңдүн программаңа айкалыштырчы. Мына балдарды колой боюнча кетели, анан мен сизге айкалыштырып айтып берем. Көй шашпайбыз, көй жетекчи катары маңдай тескеп отурабыз, дайым айтып алабыз. Анан мына экинчи талабыңар боюнча мекенди коргоочулар күнү, аялдар күнү, Ноорус майрамы, 14 март, 17 март, 24 март, 7 апрель күндөрү бирде өздүк продукция даярдалбаган. Ажамал барбы? Ажамал эфирде турат. Ошону алмаштыргылачы, шакыргылачы. Анан Айбек Койчубековду дагы. Айбек берди. Эме, Койчубеков Мусаев. Анан могу жерде айтып атасыңар. Өздүк продукциялар даярдалбай, аларга саясий саботаж катары мамиле жасаган деп мени айтып атасыңар. И жана списокты келтирип фамилияларды берип атасыңар. Эгерде саясий саботаж экенин далилдеп берсеңер, мен ошол күнү чара колдонгонго даярмын. Причем жесткие меры готова принять. А өзүмдүн эмем боюнча мен өзүм бошото албайм. 7 апрелде айтып койчу максуда. 7 апрелде эмне бердиң эфирге? 7 апрель башкасын темелеп ал. Бир эле 7 апрель. Мен 7 апрелде эчтеке берген жокмун. Аны творческий группа берди. Ар кимиси өзүнүн программасын билет. Эжеге. Эмне экен бул? Ажамалдын отчет ошо боюнча. Ажамал эфирде бүгүн. Айжамал өзү. Келди Айжамал. Режиссер катары, мына айтылган даталар боюнча кандай программалар берди? Сен неме кылып тур, Айбек? Бу айтылган даталар боюнча кандай программаларды бердиңиз? Бизде жанагы айтылган нерселер боюнча, жерде кымбат көргөзгөн программалар боюнча бизде бардыгынан спецрепортаж жазылды барынан. Бүт сюжеттер жазылды. Болгон аймактардын бардыгынан берди. Болгон аймактардын бардыгынан. Андан сырткары бизге чоң программа жасоо боюнча милдеттендирилген эмес. Биз болгону
10 мүнөттүк репортаждарды гана жазадык. Айта бер. Кымбатты айткан эмес. Бул жерде профсоюз. Мен кымбатты айтып атам да, анткени кымбат башка кымбат жазган, мен кымбатты тааныйм, мен профсоюзду тааныбайм. Потому что мен профсоюздан эзели 25 жылдан бери бирдей нерсе көргөн эмесмин. Бул биринчиси. Экинчиси, профсоюздук жыйын канчалык деңгээлде өткөнүн мен билбейм. Түшүнүгүм жок. Программалар боюнча мен күндө берип аттык. Андан сырткары трансляциялар кетип атты. Трансляцияларды биз кошулуп аттык Кытайга. Буга чейин деле кошулуп келгенбиз. Шайырбектин учурунда деле, Султан Жумагуловдун учурунда деле бүт баардыгы трансляционный формада бүт баары кетип аткан. Муну баарыңар билесиңер. Туурабы? Ага чейин да бир күн кечке тартылган программалар болгон, анымдар болгон, андай болгон жок. Бул жаңы сезон эч бир жерде жазылган эмес. Обязательно телепроектте, телепрограммада ушундай нерсе жаза алыш керек деп эч кимге көрсөтүлбөйт. Программаны ар бириси өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жазап көрсөтүүгө тийиш. Бул стандарты Бейшенбек байке билет, Жайнагүл эле жерде билет, туурабы Жайнагүл? Да, бир суроо коеюн. Да, мына Норус боюнча бир эле сюжет кетти Норус күнү? Же канча сюжет кетти? Баардык аймактардан кетти. Баардык аймактардан. Биз толугун бере албагандарды бокс синхрон кылып бердик. Жаңылык боюнча биз башка, андан башка биздин болгон форматыбыз, биздин болгон эмебиз жок. Болгону Норус күнү сен деген айтчы, ошо сен берген программалар мурда элтер берип жүргөн. Аналитикалык, жана очер, же болбосо жанагындай репортаж ошолорду ал менин карамагымда эмес. Кылды ошолор. Жок, бизге андай тапшырма түшкөн жок. Биз болгону спецреп жазадык, аналитический программа жазадык, болду, башка эч нерсе жазбадык. Анда башка эмне жасайсың? Да, болду, башка эч нерсе. Жаңылыктар өзүбүздүн милдетибизди аткарды. Всё. Болду. Андан бөлөк мен эчтеке кыла албайм. Анткени биздин өзүбүздүн спецрепортаждарыбыз бар. Спецрепортаждарды кылдык. Итогиге 20 мүнөт кылып Норус боюнча программа бердик. Болду. Бул жаңылыктар боюнча. Жаңылыктан тышкары эмне кетти ажама? Жаңылыктан тышкары мен оштон дагы отчет алганмын, ошол эле негизде. 7 март күнү Доо районунда Курман жандатка боюнча көрсөтүү кеткен. Ошол эле 7 март күнү Рыску ток-шоу кеткен. Аялдардын коомдогу орду боюнча. Ошол эле 7 март күнү бул ошол 8 мартка майрамдыкка карата аялзат темасына арналган 2 күндүк кутмантаң даярдалган деп өздөрүнүн отчетун беришип атат да. Булар чисто маданий программалардын өздөрүнүн отчету. Мен да кошумчам бар, кечиресиңер. Бизде жана 17 март боюнча, 10 апрель боюнча күн маектер чыкты. 30 мүнөттөн. Муну өзүңөр көргөн болушуңар керек. Бизде болгону информациядан сырткары 2 программа мойнубузда турат. Бул сверху штата, муну Бейшенбек байке билет. Тура Бейшенбек байке. Күн маек менен спецрепортаж. Биз ошону баарын көтөрүп келдик. Болгон мүмкүнчүлүк менен. Биз бара берели, биздин эфирибиз бар. Эгер уруксат берсеңер. Демек, бул боюнча программалар кетти. Да, мурдагы сиздин берген сунушуңуз боюнча күй майрамды өткөргөнбүз, бир күндүк күй майрам болду. Эртеден кечке элтерде күй ойногондо бул өтө эле оор болуп калат экен. Бул менин жетекчи катары өзүмдүн пикирим. Анан 23-үндө сунуш киргизесиз. Военный форма кийип, сааттан кечке ведущийлер военный формачан болсун, сааттан кечке прямой эфир алып, военныйлар келип кетсин. Мен ага барган жокмун, себеби тематикалык программалардын ичинде мисалы Ошто чоң конкурс өткөрүлүп аскерлердин арасында. Ошол конкурс толугу менен тартылып көрсөтүлдү эфирге. Анан кийин 8 март боюнча да андай кечке кылган жокпуз. Өзү негизи сааттан кечке отуруп эле эч ким көрө албайт. Ар бир программа өзүнүн темасына камтыса болот деп, өзүнүн программасынын ичине темасын камтыса болот деп эсептейм. Мен ушул оюмду жасагам. Анан кийин мынау Казакбаев, Мамыралиев, Султанов, Еген уулу боюнча, пожалуйста, өзүңөрдүн эмеңерди бергиле, мен чечим кабыл алганга даярмын. Эгер булар саясий Мен айтайын, маселе монда болуп атат. Могу жерде деген автордук көрсөтүүлөр бар. Мисалы, музыкальный автордук көрсөтүүдөн баштап,